Президент Садыр Жапаров буунун тармактык комиссиясынын 77-сессиясында алдыда региондогу экономикалык кызматташтыкты чыңдоо боюнча чечимдерди иштеп чыгуу милдети турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 26 апрелде видеоконференция форматында өтүп жаткан буунун Азия жана Тынч океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиянын 77-сессиясына катышты. Төмөндө мамлекет башчысынын сүйлөгөн сөзү. Урматтуу аткаруучу катчайым, урматтуу жыйындын катышуучулары, Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын 77-сессиянын ачылышында сөз сүйлөө мен үчүн чоң сыймык. Бүгүнкүдөй бүткүл адамзат үчүн кыйын болуп турган мезгилде сиздердин алдыңыздарда өтө чоң иш. Пандемия учурунда мурдага караганда жакшы деген принциптин негизинде региондогу экономикалык кызматташтыкты чыңдоо боюнча чечимдерди иштеп чыгуу милдети турат. COVID-19 пандемиясы дүйнө жүзүндөгү, анын ичинде Азия Тынч океан регионундагы эл аралык соода жүргүзүүдө олуттуу көйгөйлөрдү жаратты. Бул туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарын мындан ары толук ишке ашырууга коркунуч келтирди. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн көпчүлүгү кирешелеринин олуттуу бөлүгүн жоготушту. Ал эми колдо бар ресурстарын пандемиянын кесепеттеринен жоюуга жумшоого аргасыз болушту. Былтыр туруктуу өнүктүрүү боюнча саясий форумдун жүрүшүндө Кыргызстан туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарынын жетишкендиктери боюнча биринчи улуттук ыктыярдуу баяндамасын жасаган эле. Бул баяндама COVID-19 туруктуу өнүктүрүү максаттарын ишке ашырууга тийгизген таасирин эске алуу менен даярдалган. Ошондой эле анда өлкөнүн эл аралык колдоого муктаж болгон тармактарды чагылдырган. Ушуга байланыштуу биз буунун Азия жана Тынч океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясы тарабынан туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарына жетиштүү маселелерине мындан ары дагы абдан чоң көңүл бурулат деп ишенебиз. Урматтуу аткаруучу катчы, урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасы деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкө. Бул жагдай тышкы соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгүбүздү кыйла кыйындатат. Ошондуктан биз Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия экономикасы үчүн атайын программасы аркылуу Азия жана Тынч океан региону үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясынын колдоосун кубаттайбыз. Кыргыз Республикасы Тынч, Индия жана Атлантика океандарынын портторуна чыгууга муктаж. Ага жараша Кыргызстан өлкөгө чет элдик инвестицияларды тартууга кызыктар. Биз инвестиция жана соода саясатын өркүндөтүүнүн үстүндө жигердүү иштеп жатабыз. Биздин башкы максат бизнес жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ишкерлердин жана инвесторлордун укугун коргоону камсыздоо. Пандемия шартында биз жаңы тоскоолдуктарды жаратпастан, тескерисинче соода тармагын өнүктүрүп, калктын жашоо деңгээлин көтөрүү максатын болушунча жигердүү кызматташуубуз зарыл. Сөзүмдүн акырында жыйындын бардык катышуучуларына мындан ары натыйжалуу иш алып барууну жана жалпы максаттарыбызга жетишүүгө ийгиликтерди каалаймын. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынын өткөрдү. Республика боюнча, анын ичинде Бишкек шаарында коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны өсүп жаткандыгы байкалууда. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал акыркы жумада өзгөрүлдү. Биз күнүнө COVID-19 чалдыккандардын саны 400 учурга жетип жаткан учурга кабылдык. Өлкөдө аталган вирустун жаңы штамдары катталууда. Бардык иш-аракеттер кайталоолорду чектетүү үчүн так координацияланышы кажет. COVID-19га кабылгандардын саны Бишкек шаарында байкалып жаткандыгын эске алуу менен медиктердин мобилдик бригадаларынын санын 20дан 25ке чейин жогорулатуу, кошумча медициналык тез жардамдарды ишке киргизип, келерки жумадан тарта кошумча стационарларды ачуу зарыл, деди биринчи вице-премьер-министр. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгына намаз жана ифтар сыяктуу массалык иш-чараларды убактылуу токтотуу тууралуу маселени карап чыгууну сунуштайт. Ошондой эле театр, кинотеатрлардын толтурушу 50%дан ашпастыгын тыкыр көзөмөлдөө жана массалык иш-чаралардын өткөрүлүшүн чектөө зарыл. Бул чаралар өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдын начарлашына байланыштуу зарыл болууда. Садыр Жапаровдун жигердүү колдоочусу Бакай Кашкарбаев айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбековдун кеңешчиси болуп тайындалды. Маалыматты мекемеден тастыкташты. Белгилүү болгондой, Кашкарбаев коомдук башталышта биринчилерден болуп тайындалган. Бүгүн 26 апрелде ишке киришет. Эске салсак, ушул жылдын январь айынын ортосунда башкы прокуратура Бакай Кашкарбаевге кылмыш ишин козгогон.
Жалал Абад шаарында мунай ташыган поезд кырсыкка кабылды. Бул тууралуу 7 канал билдирди. Күбөлөрдүн айтымында шагыл жүктөп бара жаткан оор жүк ташуучуна темир жол кесилишинен өтүп бара жаткан поезддин артына урунган. Жалал Абад шаарынын Гөгарт кичи шаарчасында мунай ташыган поезд менен оор жүк ташуучу унаа кагышкан. Транспорт инспекциясы жеринде тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу кененирээк маалымат берилет деп жазылат маалыматта. Баткен облусунун Лейлек районундагы кыргызстандык эки жарандуу уурдоого байланыштуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүгө нота жиберди. Мекеменин маалыматында Тажикстандын укукка каршы жана мыйзамсыз иш-аракеттерине кыргыз тараптын тынчсыздануусу жазылган. 26 апрелде Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода менен жолугушкан. Анда Ниязалиев чек арага жакын аймактардагы кырдаалды курчутууга алып келе турган иш-аракеттерге жол бербөө зарыл экенин белгилеген. Кыргыз тарап окуянын жагдайын тактоо, күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу жана жыйынтыгын маалымдоо боюнча токтоосуз чараларды көрүүгө тажик тарапты чакырды. Лейлек районунун Бешкент айылында изделип жаткан эки жаран 24 апрелде Тажикстандан табылып бошотулган. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин эки жигит менен кошо мурда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде коңшу өлкөдө кармалып турган дагы 6 кыргызстандык бошотулганын өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү билдирди. Маалыматка караганда эки жигиттин ден соолугу жакшы. Азыр алардын эмне себептен кармалганы иликтенип жатат. Булак Азаттык. Социалдык тармактарда жаш жигиттин асманга тапанчадан ок чыгарган видеосу тарады. Видеодо аларды спецназдар басканын көрүүгө болот. 26 апрелде Чүй ОИБнын басма сөз кызматы билдиргендей окуя Карабалташ шаарында болгон. Кошумчалай кетсек, бул факт КЖБРге бейбаштык беренеси менен катталган. Милиция кызматкерлери ок чыгарган жигиттин өздүгүн аныкташты. Көрсө, ал 2001 жылы туулган жергиликтүү тургун РК аттуу бала болгон. Сүйгөн кызынын колун суроо үчүн атайын спецназдарды жалдап, кафеден аны кармап жаткандай сценарий түзүшкөн. Окуя боюнча милиция ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүп жатат. Мындан тышкары укук коргоо кызматкерлери мындай иш-чараларды уюштуруп жаткан уюмду текшерип жатышат. Бишкек шаардык соту бүгүн 26 апрелде бийликти басып алууга чакыруу айыбы менен кармалган активист Тилекмат Кудайберген уулун үй камагына чыгарды. Буга чейин башкы прокуратура Тилекмат Куреновдун башкаруу чарасын өзгөртүү маселесин карай турганын Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелер боюнча комитетинин жыйынында көзөмөл органынын башчысы Курманкул Дулушев билдирген. Белгилей кетсек, Тилекмат Кудайберген уулу Фейсбуктагы баракчасы аркылуу бийликти кулатууга чакырган деп айыпталып кармалган. Ал Жазык кодексинин 130 беренеси бийликтүү күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана 264 беренесине массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталып жаткан. Булак говорит ТВ. Индияда коронавирус жуктурган жана андан каза болгон адамдардын саны кескин өстү. Пандемия менен күрөшүүдө өлкөнүн саламаттык сактоо системасы алсыз болуп, ооруканада адамдардын сөөгүн өрттөөчү жайларда орундар жетишсиз болууда. Ошондуктан коронавирустан каза болгон адамдардын сөөгүн көчөлөрдө эле өрттөп жатышат. Кээ бир ооруканаларда бош орун жок болуп, кычкылтек түгөнүп калгандыктан бейтаптарды кабыл албай жатышат. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, Индияда бүгүнкү күнгө чейин 17 миллион адам коронавирус жуктурду. Алардын ичинен 192 000 киши каза болду. Бирок ооругандар жана көз жумгандардын саны расмий маалыматтагы сандардан да көп болушу мүмкүн. BBC басылмасы жазгандай, кечээ 25 апрелде Улуу Британия Индияга 495 кычкылтек концентраторун, 20 жасалма дем алдыруучу аппарат жана башка медициналык жабдыктарды жөнөттү. Европа Кеңеши дагы Индияга кычкылтек концентраторлорун жана дары-дармектерди жөнөтө турганын убадалады. Ал эми АКШ Индияга экспресс-тест, жасалма дем алдыруучу аппарат жана дарыгерлер үчүн жеке коргонуучу каражаттарды жөнөтмөй болду. Булак Баракилде.